Тугандар, таксопарк экспет көптөн бери иштешип келип атам. Таксопаркта өтө бонустар көп. Таксопарктын услугасы 2%, либо ар бир заказдан 4 сом, либо күнүнө 55 сомдон тугандар. Ошол таксопарк менен катталып, ушул таксопарк менен чогуу иштеңиздер. Кыргызстан боюнча любой жерде улап берет. И бонус еще тугандар. Айтсаңыздар, таксопаркка ушундай бонусу бар. Досуңуз алып, сиз ошол таксопаркта иштеп аткан болсоңуз, досуңуз алып келсеңиз, сизге балансыңызга 1000 сом салып берет. Жакшы эмеспи? 2 дос алып кел, 2000 сом, 3 дос алып кел, 3000 сом тугандар. Таксопарк эксперт номерин калтырып коем. WhatsApp'тан жазгыла, болбосо чалгыла. Ушул таксопарк менен чогуу иштеңиздер. Мен өзүм деле ушул таксопарк менен иштеп атам. Силерге айтып өтүп кетейин таксопарк. Ассаламу алейкум тугандар. Бардыгы таксиде иштеп жүргөн жамаат бардыгыңарга ассаламу алейкум. Силер менен Шаха, мен Москвада Яндекс таксиде иштейм. Пока что Комфорт Плюс иштейбиз жигиттер бүгүн. Таныгандар таныйт, таанымаган жаңы көрүп аткандарга ассаламу алейкум. Короче, тугандар, билесиңер, бунун алдыңкы видеода мен айткам, что у меня Комфорт Плюс жабылып калды деп. Анан машинамда 2 күн экономдо иштеп жүрдүм. Чери Аризу айдайм. 2024 машина арендованный. Бул машинаны кайта тапшырып койсом азыр. Балдар айтып берди. Комфорт Плюсум жабылганда мага балдар айткан. 1-2 күн күттүр Шаха, Комфорт Плюсун ачып беребиз деп. Ошого машинаны обратно тапшырып алдым. Если тапшырсам, кийин аризо табыш кыйын болуп калат. Аризо билбейм, азыр вообще аренда проблема болуп атат. Ошого машинаны тапшырбай 1-2 күн экономдо иштедим жигиттер, туура түшүрөсүңөр, потому что машина арендадан отбит кылып турдум. 2 күндө күттүм, Комфорт Плюс ачылды. Но деген жери бар жигиттер, карагыла. Но деген жери бар. Комфорт ачылды, но бир минусу бар. Карагыла, азыр пока что рейтинг 4.85, мына менин. Карагыла, мына мен. Мына тариф. Туртасына Комфорт Плюс и Комфорт. Асток Комфорт Плюсту жагып койгом. Но деген жери бар. Комфорт Плюсту балдар ачып берет экен. Если Комфорт Плюс жарым жылга куттанып калса сизге, ошо балдар ачып берет, но только бир паркта иштей алат экенсиз. Башка паркка бая биз паркты алмаштырып, домойлор жагып, башка парктарга уланып иштейбиз го, андай кыла албайт экенбиз. Если Комфорт Плюс куттанып биз блоктан ачырсак, только бир паркта иштейт экенбиз жигиттер. Ошол минусу бар экен. Ошол минусу бар экен. Азыр мен только бир паркта иштейм. Башка паркка өтө албайм. Башка паркка өтүп домой жагып иштей албайм. Только ушул паркта иштейм жигиттер. Айырмасы жок, бул паркта ham иштей беребиз. Жоктон көрүү бар дейт го, ошондой. Буну алынкы видеодо көбү жазыптыр. Шаха, сен 10 мың экономда, сен өзү экономда иштешиң керек. Комфорт Плюс эптеп албадың, бизнесте бук барбы дегендер ошончо көп болуптур. Комментарияда көрө албастыкпы, бул билбейм. Мени көрө албай ошентип жазабы или жаман көрүп жазабы, билбейм. Силерге мен не жамандык кылдым түшүнбөйм. Короче, наоборот, ошондой случайда мен ойлонуп калдым да, кантип ачам эми, Комфорт Плюс өчүп калды, экономго өтөмбү деп ойлонуп, кечеси ойлонуп калдым да, кечеси мен кантип ачсам болот буну деп. Жакшы балдар чыгып калып ачыштырып алдым. Антип жазбагыла, сага бизнеске бокпабы, сен Комфорт Плюс деп табалың дегендерге жигиттер. Андан кийин жакшы комментарий жазып койгула, тугандар, Шаха молодец, красавчик, делай, до конца добей деп жакшы жазып койсоңуздар, биз жакшы контент кылып силерге тартып көрсөтөбүз жигиттер. Мынантип бизди боктоп жазсаңыздар, кимге жагат? Ошон үчүн жакшы комментарий жазып койгула. Силерден лайк, комментарий, подписка, бизден жакшы контент силерге. Кимдир какасын карматам, кимдир мени көрүп кака кармайт, кимдир мени көрүп өргөнөт, кимдирдин настроениясы көтөрүлөт жигиттер. Ошондой кимгедир пайдабыз тийип атат. Азыр Комфорт Плюста 2 күн, 3 күндөн бери иштебей жүрөм. Просто экономдан арендадан отбит жүрөм. Бүгүн мына биринчи күн Комфорт Плюста заново что-то азыр Комфорт Плюс жок. Ойлонуп калдым да, эмне кылам эми деп, экономго өтөмбү деп. Экономго өтсөм деле иштей берет элем, мага айырмасы жок. Экономдо ham ошол акчаны табам. Всё равно. Короче, аштырдым да, көп сүйлөбөйүн жигиттер, азыр жумушту баштайбыз. Бардыгыңарга ассаламу алейкум. Дагы бир жолу видеоду до конца көргүлө, лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталып, силерден бир жардам мага ошол каналымын катталып,
почти 5000 болуп калат деп биз жигиттер 5000 кылып колдоп көрө албастык болбогулу наоборот поддержкадан бергиле жигиттер. Жардам болсо биз кылабыз. Если шаханын Москве группасы бар, WhatsApp'та ким группа издеп аткан, не только Москва, Россияда зерикип, группа издеп, жаңылыктарды билбей, кимдер менен сүйлөшүш. Эми таксиде зерикесиң го, бир өзүң зарулем жүрө берип, баягы WhatsApp кирип, группалан такси группада салам алейк кылып, жаңылыктардан не жаптар, не документтер, ошолор полный менин группамда 500 адам бар. Ушул видеоду коммент арасына ссылканы коюп коем жигиттер. Ссылкага бир бассаңыздар, группа автоматик кирип кетесиңер. Кирип, ошол жерде сразу темадан жазып, ошол жерде общение кылып жүрө беребиз жигиттер. Именно Шаха Москва менин группам жигиттер. Кирип, ошол жерде катталып койгула. Группа силерге ачылган. Лично мага пайдасы жок, мага керек эмес вообще. Просто силер ошол жерде эл менен чогуу жүрүп, мындай сүйлөшүп, жаңылыктарды билип, кандай документтер, не нерселер, ошолор ошон үчүн ачып койгом да жигиттер. 5 минут сүйлөп коюпмун уже. Мына жигиттер, ушул машинада иштейм. Машина азыр мойка кылдым. Заправка кылдым, 520 километрге жетет. Таксометр даяр. Таксометр только мына Комфорт плюс жигиттер. Линейт чыгабыз. Москвада бүгүн суббота жигиттер. Суббота саат 2-де 12 мүнөт өттү. Ушундай. Комфорт плюсте биринчи заказ күтөбүз. Мына жигиттер ишенбегендерге Комфорт плюс 146 менен Дмитровский шосседен берип атат. Көрүп атасыңар. Көрдүңөр туугандар. Биринчи заказ Комфорт плюс. Баштырдык, кудай калса эми. Болбосом не кылабыз, кеттикпи? Биринчи заказга бүгүн кудай калса суббота, жумуш жакшы болот. Канча иштейбиз, эмне болот, канча сом болот, аян Кудайым өзү көрсөтөт. Биз главное ишти кылайлы, все, ошол жетет бизге. Туурабы? 987 сом. Нормально, пойдет. Да, Комфорт плюс ценасы баары Комфорт плюс да жигиттер. Жакшы да баары. 20 минут таштап койдум. Что-то заказ берип эди го. Коэффициент жинди жанып атат мына жерде, карагыла. Жинди жанып атат. Байрам болуп кетти. Анан хоть 20 жыл жашайсыңбы, хоть 100 жыл жашайсыңбы Россияда, все равно Кыргызстанга жетпейт экен, туугандар. Мен ошону билдим да. Ошону түшүндүм, баары жеттим ошол нерсеге. Неге? Потому что Кыргызстанда адамгерчилик бар, адам бири-бирин түшүнөт. Тоолор, иштебесең деле күн өтө берет. Кыргызстанда кандайдыр башкача баары. А мына жерде бир күн иштебегин жетимдер 1 сом бербейт, нан берип койбойт бул жерде. Ошого өз келгениме 4 ай болду, 4 ай 5 ай болуп калды окшойт. 4 ай болуп калды да. Кайта сагынып кеттим. Кайта кетким келип атат. Билбейм. Бая адам эми мен 30га кирип калдым да жигиттер. Өзүм баягы чоң кишимин деп айтам. 30га кирдим, сексекин. Ошо 20 жашарымда наоборот мага Россия сонун эле да, ушул жерде хайп. Россия чоң шаар, дискотека, клуб, кальян, туда-сюда, кыздар дегенде эми ошо 20 жашта ошондой болот экен да. Уже 30га кирип атам, 30га кирдим. Уже секин жаш өтөт го, 30, 31, 32 ошентип. Уже секин жаш өткөн сайын Кыргызстанга кеткиң келе берет экен да. Өзүң төлөлгөн жетиңе, өзүң төлөлгөн жетиңе, өзүңдүн журтуңа кеткиң келе берет экен да.
мындай сагыныч болот экен. Койт 100 жыл Россияда жашасаң деле жашап өткөн сайын секин сагынычты баштайт экенсиң. Кетем болду уже. Bir акыркы жыл, кийинки жылы кетем. Ошентип жаш өтүп кете берет экен. Ошого сагынып кеттим, дагы кетким келет да. Но пока что кетпейбиз да. Ушул жерде пландар бар. Пландарды кылып, кичине акча иштеп, бүтүрүп анан кетебиз го. Но просто мен айтканым баары өзүбүз жерге жетпейт экен. 1000 жыл болбойт экен бул жер. Ошого кете албай жүргөндөр, мага окшогондор, мага окшоп Россияда көнүкүп калып, Москвада, Россияда кете албай жүргөндөр көп болсо керек, мага окшогондор. Мен деле кетем деп кете албайт. Бир музыкадан угуп коелук. Москва, Нуржигит ыры бар го. Кыргыздардын ыры бар го, музыкасы. Мага эң жаккан ыр ошо, Нуржигит ыры. Москва, мына Москва, ошол ырды уксам, кандайдыр мен кайф кылам да, наслаждаться кылам. Ошон бир угуп кетелик. Кийинки заказды алабыз болду. Ассалам алейкум, арба Москва. Баягы таныштама дедова. Кайрылып келдим мен сага. Көп эле жүрдүм окшойт айылда. Сагынып кетким келе берет. Чакырып узун карта берет. Жигиттер, гостиница Украина. Заказ алып келдик. 40 минут 1265 сом. Что-то арзан болуп калды да. 1265. Ну ладно, все богатые здесь, короче. Бул жерде полный богатыйлар жашайт. 23 минут. 23 минут 980 сом. Короче, 1000 сом. Жигиттер азыр башкача случай болду да азыр. Мен клиент менен кетип атам да. Именно мына Comfort Plus'та иштеп жүргөндөр бар го. Бир бала аризо, аризолор көчөдө көрүп калсаң мындай карайсың го, өзүм деле аризо минип атам да. Бир аризо карап кетип атсам, бир бала, кыз балабы, өзбек балабы, точно билбейм. Короче, Средний Азиядан да. Bir ekonom машина кетип атат, Kia Rio. Баякын аркасынан туруп алып сигналды берип атат да, баягы аризодой бала. Такап айдайт, аркасынан такап айдап атат, сигналды берип атат. Пропусти деп. Жолду пропускать этсин деп. Баягы Kia Rio экономдогу пропускать этпей атат. Анан баягы Kia Rio'до билбейм токтоп секин аварияны жаап туруп токтоду. Токтоп деле аризодо келе токтоду. Kia Rio'дан 2 метрлик адам түштү го. Полный бородатый, шкаф 2 метр бою. Бир тепсе кеттиң да. О, жака учуп кетесиң. Учуп кетесиң. Баягы аризодо бала унчукпай калды го, блин. Унчукпай. Братан. Да, тут деп пахта коюшту, баштады го. Чечен бала окшойт, билбейм. Тек чё ты сигналишь деди го түшүп. Иди сюда дегенде өлдү да, короче. Ошон үчүн айтам, Comfort Plus'та не только Comfort Plus, таксиде иштегенден кийин таксиди түшүнүш керек да. Анча-мынча жерде пропускать этип, жол берип коюп, билесиңер, такси жардам бербесе, такси пропускать этпесе ким берет? Ошого баягындай нерв кылып, сигнал басып, анда кандай адам кетип атат, ким кетип атат билбейсиң да. Ошон үчүн бардык адамга бирдей болуш керек. Короче,
антып сигнал басып өзү проблема создавать этип алат да ошондойдо. Секин прописать этпей табы, секин мындай обгонять өтүп кетебер. Не аласың настроение бузуп, баягы урушуп. Эмне кылып. Случайлар болуп калат. Короче, ошондой случай болду да. Клиент менен кетип аттым эле. Карасам экөө токтоп сүйлөшүп атат. Жигиттер эмне жерде карасаңар, чаңып кетип туруп мына Лада Гранта турат. Лада Грантада кандай машиналар бар, ошону билбейм. Жанып кетиптир, полный. Жалко, а? Карагыла. Ичинде дагы машиналар бар окшойт. Машина көп окшойт ичинде. Блин, не болгон эми, а? О, дагы машина турат ичинде мына. Тиякта, о. Полный жанып кетиптир, Кудай өзү сактасын. Машина көп экен ичинде жигиттер. Полный жанып кетиптир. Эми ким төлөйт эми, а? Хозяин төлөйт дейм. Биз болсо заказ беришти эткем азыр. Хажаткана издеп атам. Эндерден табайынчы. Одинцоводан чыгарбай атат го. 12 минут. Дагы бир заказ берди эле, от менен болуп кетпедиби? 535 сом. Одинцоводо ушундай короткий. От менен болбоптур заказ. 4 адам чыкты да, өзү дагы 4 адам жигиттер. Полный мына 4 адам чыкты го. Сиденьяларды жылдырып. Полный бар жокту өлтүрдү го. 4 адам ушундай. Мага жакпайт да. Аз кийинки заказ алгам 1.25 менен. Коэффициент жанып атат Одинцоводо. Аз мына 500 сомго алып келдим. Бу 5 коэффициент болчу, желтый. Берген заказ уруп атам жигиттер. Желтый, синий, красный коэффициент. Бергенин уруп атам. İşte kılış gerek. İşte gerek. 1,5 kilometr 5 minut deydi. 5 minutте жетip барабыз. Kettik. Аяшты алып келдим. 14 минут. Дагы ушул короткий заказдар тойдурат окшойт, 550 сом. Мындан карагыла ит таппас жерге келип калдым. Коэффициент деле жок мен турган жерде. Одинцоводан чыгарбай атат. Ушинтип берген заказды урсаң ушундай болот да жигиттер. Берген заказды урсаң болбогон жерлерге жөнөтө берет да. Азыр мына жерден по делам урам центр жака. Кеттим, бул жерде жүрбөйм. Зериктирбирди го, мынантип. Жүз сом, 200 сом кылып адам зериктирип экономду иштегендей болосуң. Кетип калайынчы мына жерден. По деламды койдум. Москванын чекесине 70 километрге койдум. Тойгузат окшойт. Мына жерде короткий заказдар берер жигиттер. Төрөнү алып келдим жигиттер. 1,5 саат дейт, карагыла. 1,5 саатка 2600 сом. Вообще арзан болуп кетти. 1,5 саат 2600 сом. Мына Домодедово жакка келип калдым эле. Домодедово жакка жигиттер. Домодедового айдасамбы, не деди? Домодедово айдайынбы? Эмне жерде доход көрсөтпөй атат, түшүнбөй атам. Короче, общий доход канча иштеппин азыр силерге көрсөтүп коеюн. Саат 2:30да баштагам жумушту мына. 2:30да баштап 12 заказ кылыппын. 7:30 иштеппин. Саат 8 болду мына. 2:30да баштагам да жумушту.
Жұмышты 2:30-dan баштагам. Saat 8 болупту, 7:30 иштеп. 12-ге чейин хотя бы ушуну 10 миң кылып койсок сонун болот эле да. Обедте чыгып, 2:30-да чыгып 12-ге чейин 10 миң нормально. Азыр мына 1,5 саат 2600 сом. Кичине арзан болуп калды. Ну ладно, пойдет, нормально. Ну арзаныраак да. А так. Ошо аз Домодедово жакта экенмин, жигиттер. Проводник берсе Домодедово айдайын, а? Домодедоводан. Өз Домодедово мен жактырбайм, вообще жактырбайм Домодедовонучи. Короче, барбайм Домодедовге. Домодедовго барбайм, жигиттер. Домодедовго барбайм. Короче, мындай кылабыз. Домой жагабыз, жигиттер. Жерденчи Шеремет жакка. 56 километр, 1 саат жол мына. Шеремет эмес, Внуково жакка экен ана. Внуково жак. Домой жактым, жигиттер. Кетип калалы да. Шереметке, Домодедовге барбайм. Азыр барсам ошол жерде калып кетем. Точно Домодедовдо калып кетем да. 1,5 саат. 1,5. Жигиттер. Жакшы. Иш болуп атат. Кайсыл жерде жүрөбүз? Кайсыт? Nerede canı otat eкен, а? Biz turgan жерде слабо, центрде 850 can otat eкен. Bonus 850. Минималка. Кеттик ташышты кылабыз. 40 минут 1360 сом. Не, заказдар суббота вообще арзан болуп атат да. Заказдар суббота арзан болуп атат. Түшүнбөй атам, эмнеге андай болуп атат. Saat 11'den 40 minut öttü. Zaprakaus 200 kaldı. Общий доход kança işletini görsün. Жигиттер көрсөтүп коюн, а? Мына 14 заказ 14 заказ 10 миң. Дагы бир аяшты алып келдим. Только аяштарды ташып атам го. 26 минут. 1000 сом дейт. 1075 сом. Ошондо иштеп жүрөбүз. Саат 1:30 болду. 1:30-дан кийин 2 заказ. 2 заказ кылдым, жигиттер. 2 заказ кылгам. Так. Не болду? Нагатинскаяда экен. Нагатинская. Жетимде машинадан түшкүсү келбейт. Жетимдер машинадан түшкүсү келбейт го. Өлүп калыптыр ичиби. 20 минут. Вообще өлүп калыптыр ичи. 1300 сом. 20 минутта 1300 нормально. Вообще сону. Өтө сону. Ичип алып бери катын. Ичип алып өчүп калыптыр жетимдер. Ушинтибайм, чеби ай. Буларга пиво, арак болсо болду да. Иче берет. Эми бардыгы эмес го, жакшылары эми бар. Дагы бир заказ, 1,5 саат. 1750. Нормально, саат 4:30 болду. 1750 нормальный. 1,5 саатта ушундай заказдар болсо. Центрде коэффициент жанат го, нормально жанганда комфортту дагы жагыш керек экен, жигиттер. Комфорт плюс менен түрсөң түрө берет экенсиң, потому что комфорт плюстан кымбат болуп кетип калат экен. Коэффициент нормальный жанганда. Мына такси керек экен. Жигиттер 23 минут Шереметово. Эртемен 6 болду саат деле. Уже Шеремет башталды. 23 минутта 1,5 миң почти. Нормально. Пойдет.
Biz ne kılabız hem? Şeremet'e kirbeyiz. Şeremet'ten ketip kalabız gitti. Потому что Şeremet'te ertemen işteki çok. Haydap kaçağız bu türden. O bile mına. Şeremet'te şlagbanı bir sındırıp ketip dur qaraqla. Bir sındırıp ketip. Ama o akçası çok sındırganda. Akçası çok sındırıp kaçkan. Bilesің ғой, keç kalıp kalsaң, даже 1 minuta keç kalıp kalsaң, Şeremetовада kança? 2000 mi 3000 mi ошондайда. Коэффициенттер не oltad. Что-то uyku keltad жигиттер. Ленинград жака айдайбыз. Uyku keltad. Тондар. Ошо барып уктаймбы деп турам азыр, ойлонуп. Saat деле 6 болуп тур. Kecha 2:30da chiqqan, o'sha bo'yicha juraman. Onda eshikda жаңыр жаап атат. Biz жумуш түгүдөбүз, saat 6 болуп кетирбиз. Kecha 2:30da chiqqan. Ошо боюнча saat 6га чейин жүрөм жигиттер. Общий доходумда көргөзбөй эле айтып кое берейин. Общий доход 17.000 болуптур. 17.000 3000 аренда, 2000 заправка, 1000 сом жеп ичем, 500 сом штраф деп кое берелик. 500 сом штраф. Калганы ошо канча калса да өзүңөр хесаптап көрөсүңөр. Ушундай доход болду биринчи күн Комфорт Плюста, 2-3 күндөн бери иштебей. Аллаға шүкүр нормальный болот. Конечно, көп иштеп койдум, что времясы боюнча 12 сааттан көп иштедим да. Ошондо эшикте жаңыр жаап атат. Биз үйгө кирип эс алабыз, уктайбыз жигиттер. Баардыгыңарга ассаламу алейкум. Ийгилик.